Жақында Ош облысында ири индустриалдық логистикалық парк ишке кирет. Бұл туралы президенттин администрациясынын басма сөз кызматы билдирди. Маалым болгондой, президент Садыр Жапаров Ош облусуна болгон иш сапарынын алкагында Кара Суу районунда курулуп жаткан Евро-Азия Групп индустриалдык логистикалык паркына барган. Анда курулуп жаткан Евро-Азия Групп индустриалдык логистикалык паркынын аянты мамлекет тарабынан бөлүнгөн 5 гектар аймакты ээлейт. Ал жерде 3 өндүрүш аянтта, башкача айтканда трикотаж кийимдери тигүү фабрикасы, трикотаж кездемесин токуп чыгаруу фабрикасы жана жип өндүрүү фабрикасы ишке кирет. Учурда аталган курулуштун 70% аяктап калган. Андагы кийим тигүүчү фабрика ушул жылдын 4-кварталында ишке кирет. Ал 800 жумуш орунду жана жылына 2,1 миллион дана өндүрүш чыгарат. Долбоор 2,6 миллион долларга бааланып, тигүү фабрикасынын продукциясы негизинен экспорттоого багытталмакчы. Бүгін 31 июлда жогорку окуу жайларына абитуриенттерди кабыл алуунун 3-туру башталды. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинен кабарлашты. Маалым болгондой, документтерди кабыл алуу 31 июлда саат 8:00дөн 2 август күнү саат 14:00га чейин уланат. Белгилеп кетсек, 26 июлда жогорку окуу жайларына абитуриенттерди тандоонун 2-турун арыздарды кабыл алуу аяктап, анда 11.598 арыз катталган. Анын ичинен 3.886 бюджеттик негизде окууга, 7.598 контракттык негизде окууга арыз берген. Кече 30 июлда Ош жана Жалал Абад областарынын аймагында жер титирedi. Бул тууралуу бүгүн 31 июлда өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык 30 июлда Жалал Абад облусунун аймагында очогунда күчү 3 балга жеткен жер титирөө катталган. Жердин силкинүүсү Сузак районунун Кызыл Туу айыл аймагында, Аркыт айылында жана Кара Суу айыл аймагындагы Кызыл Көл айылында 3 балга чейин сезилген. Ошол эле күнү саат 17:00 Ош облусунун аймагында 3 балга жеткен жер титирөө катталды. Жер титирөө Кара Кулча районунун Сары Булак айылында жана Көл тилкесинде 3 балга чейин сезилген. Такталган маалыматтар боюнча жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолордун катталбаганы айтылат. Екатеринбург башчысынын кубогу эл аралык бильярд боюнча турнирде кыргызстандык спортчу Азиз Мадаминов күмүш медаль тагында. Бул тууралуу кече 30 июлда Public Club Billiards YouTube каналында түз алып көрсөтүлдү. Белгилегендей, Екатеринбург башчысынын кубогу эл аралык бильярд боюнча турнири аяктаган. Ага Орусия, Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан жана Молдовадан 63 динамикалык пирамида чеберлери катышышкан. Кыргызстандык Азиз Мадаминов финалда орусиялык Максим Зверевке 4-6 эсебинде утулуп калган. Спортчу күмүш медаль тагынып 400 000 рубль менен сыйланды. Турнирдин байге фонду 2,8 миллион рубльды түзгөн. Кыргызстанда акыркы жумада 20.326 жол эрежесин бузуу фактысы катталды. Бул тууралуу бүгүн 31 июлда жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка алайык, анын ичинен тийиштүү документтери жок транспорт каражаттарын башкаруу боюнча 229 факт, мас абалында рулга отуруу 248 факт, автоунаанын терезелерин мыйзамсыз караңгылатуу боюнча 51 факт, жөө жүргүнчүлөр катышкан жол эреже бузуулар 1548 факт, транспорт каражаттарын эксплуатациялоо эрежелерин бузуу 4162 факт, авто ээн баштык 7 факт, белгиленген ылдамдыктан ашуу 4710 факт, жалган мамлекеттик номер менен унаа башкаруу 6 факт, башка жол эрежелерин бузуу фактылары 9366 факт, ар кандай жол эрежелерин бузгандыгы үчүн 1350 автоунаа убактылуу токтоочу айыпкороо жайына токтотулган. Вагнер аскардык жеке компаниясынын лидери Евгений Пригожин жалдан аскерлерди кабыл алуу токтотконун билдирди. Бул тууралуу бүгүн 31 июлда аталган компаниянын Telegram каналында жарыяланды. Анда Вагнердин негиздөөчүсү Евгений Пригожин жаңы жалдан аскерлерди ишке тартуу токтогондугун билдирген. Учурда ишке кабыл алуу борборлорунун качан ачыла турганы азырынча аныктала элек. Кадрлардын жетишсиздигине дуушар болгондон кийин биз жаңы комплексти ишке ашырууну пландаган жокпуз деп айткан
Пригожин. Ошондой эле Пригожин Вагнер Африкада жана Беларустагы окуу борборлорунда ишин улантып жатканын айтып, компаниянын жалданма аскерлеринин көбү азыр эс алууда экенин кошумчалаган. Белгилеп кетсек, буга чейин Вагнер аскердик компаниясы жалданма аскерлерди кабыл алуу боюнча аймактык борборлордун ишин белгисиз мөөнөткө токтотуп жатканы тууралуу аталган түзүмдө жумушка орношуу чарнактарын жайгаштырган телеграм-канал кабарланган. Урматтуу мекендештер, сиз чек арага ишеничтүү барууну, жегирди чыкты жазап таза документ менен жүрүүнү кааласаңыз, анда ишеничтүү айдоочу Мухиддин кызматта. Ортомчусуз стаканса чек арага өз алып кирип алып чыгат. Заманбап комфорт машинада жылуу жумшак барып келесиз. Ак кеме же Москвардан келдим десеңиз, бекер кара тизмеден текшерип документке жардам берет. 24 саат WhatsApp жана байланыш +8 926 213 0060 +8 965 402 93 Мухиддин.